Дагы бир ирет кутман таң, ардактуу телегөрүүчүлөр. Таңкы пирамида көрсөтүүсү өз ишин алга карай улантат. Ооба, азыркы учурда биздин студия гүлдөргө, коздукка оролуп турган учуру, анткени бизде конокто Фильчита майрамдык кечелерди жасалгоо жана уюштуруу агенттигинин негиздөөчүсү Чынара Ибраимова. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Чынара айым? Кутман менен. Сиздерди дагы. Жаркырап турасыз, гүлдөрүңүз менен кошо өзүңүз да гүлдөй болуп ачылып, кош келдиңиз. Чоң рахмат. Мага эң эле кызыктуу болгон суроо, ошо флористтердин азыркы сөз менен айтканда таңы кандай башталат? Мен билишимче башкача башталат, өзгөчө башталат. Ооба, чын эле ошондой. Биз аябай кечке чейин иштейбиз. Бул убакытта уктап аткан, эс алып аткан убактыбыз болот. 3-кө, 4-кө чейин, 5-ке чейин иштейбиз. Анан кийин саат 10дон баштап кайта мисалы ресторандарга барып кооздой баштайбыз да. Саат 5-ке чейин, свадьба башталганга чейин. Күнүнө 2 саат, 3 саат эле уктаган күнүңүз болуп турбайбы? Ошондойлор да болуп калат, ооба. Тилекке каршы. Түшүнүктүү. Чынара айым, биздин билишибизче сиз 10 жылдан ашуун мына ушундай майрамдык кечелерди, салтанаттарды кооздоп, көркүнө көрк кошуп келесиз. Мына ушул жылдар аралыгында канча тойду, канча майрамдык кечени кооздогонуңузду болжолдуу түрдө айта аласызбы? Санын канча? 1000ден ашуун, чын эле. 11 жыл иштеп атабыз. Аябай көптөгөн свадьбаларды, ар кандай салтанаттарды, мааракелерди, балдардын тойлорун, ар кандай корпоративдерди, концерттерди өткөрүп келатабыз. Ошондой эле гүлдөр эле эмес, шариктер менен да кооздойбуз, кездемелер менен, салют, тамадалар, ырчылар, бийчилер, торттор, фотографтар, видеооператорлор менен иштейбиз. Эми бул сферага келип калышыңызга ким түрткү болду эле? Өзүм эң башында эле кыялданып жүрчүмүн. Бирок ал убакта уже университетти бүткөм, экономист, юрист, баардыгында эле Кыргызстандын баары эле экономист жана юрист го. Анан кийин жөндөн жөн эле өзү кыял келе баштады да, кичинекей балдардын майрамын өткөргүм келе баштады. Клоундарды чакырып, ошолордун жанында жүрүп, күлкү кошуп, жакшы маанайда жүргүм келди. Анан кийин болсо бир күнү Дженнифер Лопестин «Свадебный переполох» деген киносу бар го. Ошого досторум чакырып калды. Ошого баргандан кийин эле бир мүнөз пайда болду да. Мен да ушу Дженнифер Лопестой болуп, тойлорду уюштургум келет деп. Анан кийин эгерде кыялдансаң, астыңа максат койсоң, Кудай таалам ошого жеткирет экен. Акырын баштадым. Ал эми эң алгачкы уюштурган майрамыңыз эсиңизде болдубу? Эсимде. Өзгөчө болсо керек. Ооба. Любой эле бизнести, конечно, ачыш үчүн аябай чоң түрткү менен, чоң акча коюп, астыга чоң максаттарды коюп ачканбыз. Баары ачкандай эле. Анан кийин болсо жакшы бир парочка келди, татынакай. Биз, конечно, аларга айткан жокпуз, силер биздин биринчи парабыз депчи. Бирок аябай көп даярданып, ошо күткөнбүз да. Анан эсимде бар, Золотой дракон деген ресторанда өткөн, 300 киши келген. Аябай даярданып, кооздоп, эң жакшы мыкты тамадаларды, ырчыларды, бийчилерди чакырып, ошол тойду эң бийик деңгээлде өткөргөнбүз да. Түшүнүктүү. Ал эми Чынара айым, ушул кардарларыңыздын арасында аябагандай мындай табити назик же болбосо капризный кардарлар болобу? Мисалы, мага деген мындай Кыргызстанда буга чейин боло элек жасалгаларды жасап бер деген сыяктуу кардарлар кездешеби? Ооба, кездешет. Аябай көп. Анткени болсо азыр Instagram, интернет катуу иштейт, YouTube. Ошондуктан болсо жаш кыздар, невесталар мисалы Мүнөзү оор болот, мүнөзү оор болот. Ошонун баарын көрүп алышып, окуп алышып келишет да. Бирок ою жок, анткени каалаганда тиги күйөө жолдош, күйөөсү төлөп бериш керек да, аны сурабайт. Чынара эже, мен мындай каалайм деп эле баштай беришет да. Кыйын болот, ооба, бирок
биз ошондуктан иштейбиз, биз да күндө окуйбуз, изденебиз, биз дагы квалификациябызды көтөрүш үчүн ар кандай эмелерге барабыз, Москвага да барып турабыз, Алматага, бизге ар кандай флористтер келип турат, жылда 2-3 повышение квалификация өтүп турабыз да, мунсуз болбойт. Түшүнүксүз. Ал эми мен ошо букет жөнүндө сөз кылгым келип жатат. Азыркы учурда ар бир мезгилдин өзүнчө бир актуалдуу болот экен. Азыркы учурда кандай букеттер актуалдуу болуп жатат? Кыз келиндер арасында мисалы Азыр болсо момундай көрсөтүп кетейин, момундай пиондор кооз эме актуалдуу да, аябайчы заманбап биздин убакытта ушундай пастельный светлый тондор, анан пиондун момундай дагы түрү бар, анан момундай гортензиялар бар, орхидеялар. Именно ушундай түстөр мода болуп атат да, момундай көрдүңүздөрбү? Найтик түстөр, ачык жашыл түстө, мятный цветтер, момундай орхидеялар да. Азыр анимондор, бирок биякта анимон жок, анан ранункулус аябай мода болуп атат. Азыр силер менен сүйлөшкөнчө бул букетимди жасап көрсөтүп коеюн сиздерге. Кичине даярдык кылып келгем, анткени убакыт көп алмак. Бул гүлдөрдү сиз кайсы жактан алып келесиз? Өзүм Турциядан, Кытайдан, Таиландтан алып келем. Азыркы учурда ошо сиздин агенттигиңизде ким жардам берип жатат? Жардамчы кыздарым бар, көптөн бери менен иштешет. Айгерим, Каныкей, Айсулуу, Алина, ошондой кыздар. Ошондой эле Алана Шоу чоң компаниясы менен иштешебиз дайыма. Сотрудниктерим көп, ошондой эле үй бүлө мен да иштейм, балдарым да жардам берет, ата-энем да жардам берет. Мындай жандуу гүлдөрдү да колдоносуздарбы жасалгылоодо? Жандуу гүлдөр менен да жасайбыз, ооба, клиенттер заказ берсе, бирок анын баасы эмерээк келет да, бийигирээк, кымбатыраак келет. Ошондуктан азыр кичине кризис болуп аткан үчүн баары эле ушундай искусственный гүл заказ берип калышты. Анткени арзаныраак, анан кооз болот, ооба. Бирок билишимче алыстан караганда айырмасы деле жок. Ооба, мисалы могу гүлдөр карасаңыздар, ооба чыныгы гүлдөргө окшошуп кетет да, аябайчы. Анткени мен ошондуктан башка жерлерге барып өзүм ушуналарды тандап келем да. Мындай гүлдөр мисалы көбүнчөлөр бизде сатылбайт. Же заказ берсең, именно ушуну алып келип бербейт да. Ошону өзүң барып сатып алганың жакшы. Түшүнүктүү. Ал эми чынара бүгүнкү күндө замандын өнүгүшү менен бул сиздердин тармакта да конкуренция атаандашуу аябагандай күч деп айтсак болот. Сиздердин ушул жамаат, сиздердин команда башкалардан эмнеси менен өзгөчөлөнөсүздөр, балким өзүңүздөрдүн фишкаңыздар бар дегендей. Ооба, конкуренция аябай күчтөнүп келатат. Жылдан жылга флористтер да көбөйүп, тойлорду уюштуруучулар да көбөйүп, ар бир ресторан өзү оформлять этип алган азырчы ресторандардычы. Ошондон кичине кыйынчылык убакыттар болуп калат. Биздин фишкабыз эмнеде? Ар бир клиентке жакшы маанай менен эметебиз, кайрылабыз. Ар бир той бизге да, индивидуальный да. Ар бир клиентке аябай жоопкерчилик менен карайбыз. Ар бир клиентке, ар бир тойго аябай жакшы маанай менен, сүйүү менен дегендейчи, ошондой мамиле кылабыз. Ошондуктан 11 жылдан бери иштейбиз. Анткени тойду жакшылап өткөрсөк, ошол эле клиент бизге кайта клиент таап берет да. Бир тойду жакшы өткөрсөң, ошол эле тойдон 2-3 минимум ошончо клиент келет да. Мисалы, үйлөнүү тоюн жакшы өткөрсөң, бир жылдан кийин аларга жентек той болот. Жентек той өткөндөн кийин дагы бир жылдан кийин тушоо той болот. Ошентип анан сүннөт той болот. Анан дагы чоңоет бала. Ооба. Ошентип эле Кудай таалам колдоп келатат, ошентип иштеп келатабыз. Сонун урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда 5 мүнөткө жетпеген убакыт, мен байкашымча, сонун букет жаралды. Сонун гүл. Бул көбүнчө жана үйлөнүү үпөт тойлордо коздолот, Столдун үстүнө коюлат. Ооба, столдун үстүнө коюлат, же тиги эме жаштардын столдун үстүнө же жанына коюлат. Азыр болсо мен багыт өргөсүндө иштейм.
Бишкек шаарындагы цирктин жанында. Ошол бакыт өргөсүнө келип көрсөңүздөр болот. Аябай сонун ушундай гүлдөр менен кооздодук. Азыр ичи жаркырап, жайнап калды. Каалайм ошол жакта көп тойлор өтүп турсун деп. Жакшы, кооздук баары жакшы, бирок элдин баарын эле жанагы финансы, акча маселеси, баасы кызыктырат да. Бир тойду кооздоо жалпы баасы ортосу менен канча болот деген суроо. Мисалы орточо кооздукту айтсак. Орточо кооздук ар кандай болот да, мисалы эң азы 2000 сомдон кетет. 2000 сомдон. Анан кийин $5000, $10,000 чейин жетсек болот. Ооба, түшүнүп атам, чоң сумма, бирок бул болсо, эгерде биз оформлять этсек, тиги эме жандуу гүлдөр менен оформлять этсек, ошондой баа кетет да. Ар кандай мощный оформление бар, спецэффекттер. Орто баасы менен мисалы азыркы тойлор 15.000, 20.000, 25.000 болуп атат да. Анткени түшүнүп атам, азыр орозо эле бүтүп, сезон ачыла элек, Кудайым буйрса жакында ачылат. Ошондой. Сезон алдында көз турат дегендей сизге ийгиликтерди каалайсыз. Азыркы учурда мен дагы бир суроо пайда болду. Кыз келиндер колунда көтөргөн гүлү кандай гүлдөрдү каалашат? Көбүнчө кандай гүлдөрдү заказ беришет деген? Азыр болсо бүт эле кыз келиндер болсо каалап калышты пиона гүлдөрүн. Анан пионага окшошкон роза гүлдөрү бар. Дагы азыр модный бир гүл бар, Дэвид Остиндин розасы деген. Анан ранункулус деген сонун гүл. Ошого эле окшош дагы ранункулус, анан дагы кандай гүлдөр бар эле? Орхидея кошулуп кетет азыр. Ошондой гүлдөр. Ал эми бир букетти жасоо канча убакытты талап кылат? 2-3 саат талап кылат, эгерде жакшынакай сүйүү менен жасаш үчүн. Аякта букет эле эмес, тиги күйөө жолдошунун гүлү, ооба, тиги женихтин гүлү, тиги кыздын подружкасынын колуна браслет жасайбыз. Ошондо ар кандай эмелер бар. Эң сонун. Негизи, мисалы, сиздердин жумуш майрамдык салтанаттар мезгил-мезгили менен болуп турат да. Күзүндө аябай көп болот. Кээ бир мезгилдерде солгундап калган учурда эмне менен алектенесиздер? Балким Башка сферада башка жактан тажрыйба алмашып келесиздер, чет өлкөгө чыгып дегендей. Ооба, тажрыйбада алмашып келебиз. Жакында буюрса Москвага кетип баратам, тоже ушу жумушум боюнча эле. Анан дагы бир бизнесим бар. Кийим кечелерди сатабыз магазинде, аялдардын кийим кечесин. Антесек болбойт. Көрүп жаткан телекөрүүчүлөр жакында үйлөнүү үлпөт тою болуп, анан кийин даярдык керек болуп жатса, кантип тапса болот? Социалдык тармактардан же? Ооба, биздин Инстаграмга кирсеңиздер болот. Феличта Чинара флорист Инстаграм. Адресибиз болсо, дарегибиз Бакыт өргөсүндө, цирктин жанында жайгашканбыз. Жакшы. Эң сонун. Чынар айым, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай флористиканын сырлары менен, бизнестин сырлары менен бөлүшүп өткөнүңүз үчүн сизге чоң рахмат. Дагы да албан ийгиликтерди каалайбыз. Кайрадан сизди маектөрүбүздө күтүп алганга ар дайым даярбыз. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Биздин эшик ар дайым ачык, келип кетиңиз. Күтөбүз сизди. Сизге деген бакыт тартуулаган кадрларды каалайбыз. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда флорист, жасалгалуу майрамдык кечелерди жасалгалоочу Чынара Ибраимова болуп өттү. Ал эми биз азыр бир музыкалык тынуудан соң көрүшөбүз.